Мына ушул Курбан айт 28 боло турган болсо, Арафа күнү 27-си. Ошол Арафа күндөн тартып 23 жалпы 23 намазга айтыла турган такбиру ташрих бар. Такбиру ташрих деп жанагы Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху Аллаху акбар валиллахил хамд. Ошол такбиру ташрих деп коет. Бул эркектер мустахаб жамаат менен эркектер намаз окуп аткан учурда ар бир парыз намаздан кийин айтыла турган зикир болуп эсептелинет. Ар бир парыз намаздан кийин. Ал кандай айтылат? Арафа күнү 27-си болот экен. Ошол 27-си күнү багымдат намазынан баштап айтасыздар. Багымдат намазынан башталат. 27-си күнү 5 намазга айтылды. Багымдат, пешим, асыр, шам, куфта. Андан кийин 28-и айт күнү дагы 5 намазга айтылат. Багымдат, пешим, асыр, шам, куфта. 10 намаз болду. Андан кийин 29-у дагы 5 намазга айтылат. 15 намаз болду. 30-у дагы 5 намазга айтылат. 20 намаз болду. Ал эми биринде ошол ташрих күндөрүнүн акыркы күнү асыр намазга чейин айтылат. Багымдат, пешим, асыр, ошону менен 3 намаз болду. Жалпы эсептегенде 27-си багымдаттан баштап июлдун 1-и асырга чейин. Асыр намазында айтабыз, шам менен куфтанда айтпайбыз. Ошого чейин айтылат. Бул мустахаб жамаат менен. Мустахаб жамаат дегени жалпы эркектердин жамааты намаз окуп аткан учурда айтылуу сиз менен бизге милдет болгон зикир. Важип, мойнубузда милдет. Эгер имам дамлабыз кандайдыр бир инсанчылык кылып, кайсыл жерде болбосун, бардык жерде. Имам дамлабыз эстен чыгып калган болсо, аркадагылар эстетип коюш керек. Ассаламу алейкум ва рахматулла, ассаламу алейкум ва рахматулла салам бердиби? Дароо ошол зикирди айта бересиздер. Дароо ошол зикирди айтып туруп, андан кийин дуаларды, башкаларды кылына берет. Бул важип болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул нерсени эстен чыгарбаганга аракет кылсак жакшы болот да, бул нерсени. Себеп милдет. Эми кээде жана интернетте да сөздөр чыгып атат, аялдар айтабы деп. Эгер аялдар үйдө күйөөсүнө, же атасына, же жакын махрамына ыктида кылып, ошого эргешип туруп окуй турган болсо айта берет. А эгер өздөрү жамаат менен болсо, же өздөрү жалгыз болсо, аялдарга айтуу бул нерсени айтыштык милдет эмес болуп эсептелинет. Бул мустахаб жамаат, тактап айтканда эркектердин жамааты окулунган учурда айтыла турган такбиру ташрих болот. Муну дагы эстен чыгарбасак жакшы болот. Арафа күндөн баштайбыз, 1-инен асырга чейин токтотобуз иншалла.